Так, biz neme kılışыбыз üçün misal, например, Google Classroom'du kompüter nemege sotkabızga sınıfka kılış üçün kандай kılabız? Eң birinciden Play Market'e gireriz. Play Market'e girip Google Classroom dep жазабыз. Google Classroom dep жазсак чыгат өзү Classroom деп. Муну скачать этип бул сынıfка кылабыз. Бул өзү 13 мегабайттан турат. Скачать этилгенден кийин автоматтык түрдө сынıfка болот. Скачать этип түйін деп калды. Hazır. Google'da скачать этип бүттү. Эми установка болуп атат. Установка болуп бүткөндөн кийин биздин телефонубуздун экранына мондай класс деген значок пайда болот. Класс дегенге киргениңиздерде сиздерге биринчиден эле начать работу деп жазып чыгат. Андан кийин сиздер өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздардан кирип авторизация болсоңуздар болот. Мынакей. Мен бул Google'да авторизация болгондугума байланыштуу 3 предмет автоматтык түрдө чыкты. Бизге мына жерден курсы деген жерде чыгат. Анан кошумча компьютерный сети, бизнес-инновация жана база данных деген предметтери бар. Эми биз бул жерден жаңы предмет ачыш үчүн плюс дегенди басабыз. Создать курс. Бул жерге птичка коебуз албетте. Анан продолжить дегенди басабыз. Название курса. Название курса дегенге биз дайым предметибиздин атын жазып койсок болот. Андан кийин создать. Создать. Создавать этилгенден кийин бизге мына жерге информатика деген предметибиз чыкты. Бул башка фон менен информатика деген предметибиз. Ал эми бул жерде лентабызда биздин лекция жайгаштыра турган лекциябыз или темаларыбыз болот. Мына жерде скрипканын сүрөтүнөн биз бир нече өзүбүздүн файлдарыбызды көчүрүп алсак болот. Мисалга алганда, мынакей лекция номер 8 дегенди көчүрөбүз. Лекция номер 8 деген көчүрөбүз дагы бул жерге окуңуздар деп комментарий жазып коебуз текстин. Андан кийин мына 3 бурчтукту басканыбызда биздин лентабызга чыгат. Качан гана мына немени басканда лентаны ушул жерден биздин лекциябызды көрүнүп калат жана студенттер өздөрү мондай форматында PDF форматында ачып окуса боло берет. Биз ушул лекцияны азыр жүктөдүк. Андан кийин аркага кайтабыз. Бул жерде задание. Задание деген жерде бизде тапшырмаларыбыз бар. Мына плюсту басканыбызда задание кандай түрдө болот? Ошолордун бардыгы. Задание тест түрүндө болобу, кандай болот? Ошол жерден өзүңүздөрдүн ыңгайлуу нерселерди терип алсаңыздар болот. Бизге канча окуучу катталганын билиш үчүн биз пользователь дегенге киребиз. Азыр пользователь бизде GTK при ошту деген мугалимдин данные болсо, аты жөнү болсо,
учак шиисия деген жерге бизге окуучулардын регистрация болгон окуучулардын данныйлары чыгат, тизмеси. Биз мисалы, например, окуучулардын тизмеси кандай чыгат? Азыр биз башка предметке кирип көрөбүз. Башка мына бизнес инновации в сфере ИКТ дегенге кирип көрдүк. Пользователь дегенге кирдик. Мынакей пользователь КТК приошту. Анан могул окугандардын тизмеси. Эми сиздерге суроо туулушу мүмкүн. Кантип окугандар ушул предметке кошулат деген жерге сиздер мына жерден настройка дегенди басасыздар. Ылдыйына түшсөңүздөр код курса деген бар. Мынакей. Бир жолу бассаңыздар автоматтык түрдө скопирован болот жана ушуну копировка болгонду сиздер өзүңүздөр соответствующий студенттерге берип туруп коштурсаңыздар болот. Андан тышкары алар студенттер кошулуш үчүн плюс дегенди бастырып присоединиться деген жерге азыркы код курсаны коюш керек. Код курсаны жазып туруп, аны присоединиться кылса, автоматтык түрдө сиздин предметке кошулат жана мондай 14 учащийся же 17 учащийся дегендей сизге көрүнө баштайт.